Райымбек Матраимовго карата козголгон кылмыш иши токтотулду. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго карата козголгон кылмыш иши токтотулду. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын маалымат кызматынан кабарлашты. УКМК мурда билдиргендей 2021-жылдын 18 февралында бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов кылмыштуу кирешилерди легалдаштыруу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалып жана аны камакка алуу түрүндө ага карата баш коргоо чарасы каралган. Белгилей кетсек, бул сотко чейинки өндүрүштү баштоого интернетте кеңири тараган Райымбек Матраимовдун Дубай Эмиратында кымбат мүлкү бар экендиги боюнча Азаттык медиа мекемесинин журналисттик иликтөөсүнүн материалдары негиз болгон. Бул иштеги чындыкты аныктоо максатында Матраимовдун жана анын үй бүлө мүчөлөрүнүн чет өлкөлөрдө кандайдыр бир мүлктөрүнүн болушу жөнүндө тергөө тарабынан КМШ өлкөлөрүнүн, Европанын, Кытайдын, Түркиянын жана ошондой эле Дубай Эмиратынын компетенттүү органдарына тиешелүү өтүнүчтөр жөнөтүлгөн. Бирок аталган мамлекеттердин органдарынын расмий документтерине ылайык Матраимов жана анын үй бүлө мүчөлөрүнүн кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрү жок болуп чыкты. Мындан улам журналисттердин материалдарында келтирилген жүйөлөр ырасталган жок жана тергөөгө далилдер тапкан эмес. Андан сырткары Матраимов жана анын үй бүлө мүчөлөрү тарабынан Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары ар кандай кыймылсыз мүлктү сатып алуу фактыларын тастыктаган. Буга байланыштуу колдонуудагы жазык процесстик мыйзамдарынын талаптарын эске алуу менен Матраимовго карата козголгон кылмыш иши токтотулуп, камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы жокко чыгарылды. Ошол эле учурда Матраимов өз ыктыяры менен базар баасы 20 миллион сомдон жогору жалпы аянтта 232,3 метр квадрат квартирасын мамлекеттин бюджетине өткөрүп берди. Булак кабар.